Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп аткандар болсо, дагы бир ирет Кутман таңыңыздар менен дейли. ЛТР мамлекеттик телеканалында Кутман таң программасы өз көрсөтүүлөрүнүн сапарын алдыны көздөй уламакчы. Таң эрте биздин студиябызга келип, калктын саламаттыгы үчүн кеп кеңешин берип, дартка дабай, илдетке шыпа болгон дарыгерибиз келип олтурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, Улуттук госпиталдын номер 2 неврология бөлүмүнүн башчысы Нурлан Оморов агайыбыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы агай? Кутман таңыңыз менен. Бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Жакшыбы? Өзүңүз тууралуу жакындан таанышып өтсөк, ушул кесибиңиз менен канча жылдан бери эмгек кылып келесиз? Жалпы ушул кесип менен 30 жылга жакындап калды. Бөлүм башчысы болуп 15 жылдан бери иштеп жүрөм. Рахмат. Алдан чоң жакшы экен, рахмат. Айтсаңыз, ушу биз уже сурообузду берип баштасак акырындан. Коронавирус боюнча азыркы кырдаалга карап инфекциянын адамдын жүрөк кан тамырын системасына кандай таасирин тийгизет? Негизи коронавирустун бир таасир тийгизгени биздин ооруларга тийиштүү мындай болот да, кан уюп калса, кан тамырларга тромб пайда болот. Ал жүрөккө дагы, өпкөгө дагы, мээге дагы. Кээ бир кезде негизи биринчи инсульттун биринчи белгиси ошол коронавирустун биринчи белгиси инсульт болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул оору чогуу өтүшү мүмкүн. Чоң рахмат. Айтып өтсөңүз, ошол биздин калктын ден соолугун чыңдоо үчүн эмне керектелет негизи эле? Эми негизги айтсак, биздин жарандарыбыз өзүнүн ден соолугуна аябай начар мамиле кылат. Себеп көбүн эсе көңүл бурбай коюшат. Көңүл бурбай коюшат, бул биринчи себеп. Анан биздин тамак аштар аябай майлуу, оор болуп атат. Тойдон аш-баштан чыкпай эле ошентип эле тамак ише берип, негизи физический нагрузка бербей, кыймыл кылбай, диета сактабай, убагында изилдөө өтпөй, контролго турбай, ошол эң риск фактор деп коет. Кыргыздар негизи баары риск фактордо жүрөбүз. Ошол мамилебиз туура эмес. Негизи контролдоп, кандын контролдоп, холестеринин, кичине физикалык кыймылын контролдосо, негизи калк кичине ден соолугу жогору болмок. Ал эми адамдын инсульт болгонун кантип билсе болот? Инсультка алдын ала белгилери барбы? Биринчи белгилери бар, негизи бир тарабы иштебей калат. Кол буттары, сүйлөгөнгө тили булдуруктап кетет. Дене мүчөсүнүн бир өрөнү, бир калбы иштебей калат. Кол күч кетип, көтөрө албай, баса албай, колду көтөргөнгө шарт жок болот. Анан инсульт болгондун бир жары оозу кыйшайып калышы мүмкүн, сүйлөгөнү булдуруктап калышы мүмкүн, баш оору, жүрөк айлануу, кусканга чейин ошол эң биринчи белгилери да. Ал эми ушу инсультка чалдыккан адамга кандайча биринчи жардам көрсөтөсүз? Биринчи жардам инсульт болгон кишини түз жаткырып коюш керек. Башын кичине 30 градуска чейин жогору көтөрүп, скорыйда чакыртыш керек. Жогоруда сиз сөзүңүздө айтып өтпөдүңүзбү, ушу адамдар негизи эле өзүнүн ден соолугуна көп кам көрбөйт депчи, бирок эң маанилүүсү ошол да негизи. Бирок ошол инсультка кабылган адам алдын алуу жолдору негизи эле. Эми ал жалпы кеңеш негизичи, жалпы кеңеш бергенде 50 жаштан жогору болгондо жыл сайын медосмотр өтүп, жашаган жериңен поликлиникага айрылып, терапевтке айрылсаңар, изилдөөнүн баарын берет да. Андан изилдөөдө өзгөрүш болуш, анда тереңирээк изилдөө өткөрүш керек. Мындай дары ичип, профилактика деген жок кандай. Дарыны профилактика үчүн ичилбейт. Ал эми ушу инсультка бир жолу чалдыккан адам экинчи, үчүнчү жолда чалдыгабы, же ошону кантип сактоо болот ошондой? Эми мындай да, мен жогору айтып кеттим, биздин негизи жарандардын ден соолукка мамилеси мындай да, бир ай дары ичип коюшат, таштап коет. Муну такай өмүр бою диета жактан, физикалык кыймылдан, анан дары-дармекти, врачтар жазып берген дары-дармекти так ичип туруш керек да. Көп кишилер мына бир ай ичип токтоп коюшат. Инсульт ошондон кийин кайталанат. Тамак аштан да кемчилик күтпөйт, мурдакы режимин өтөт. Ошон үчүн инсульт кайталанат. Негизи менин опытымда бар, 25 жылдан бери инсульт болгон кишилерди такай контролдо алып жүрсөк, бир дагы жолу инсульт кайталанган жок. Рахмат. Мына жогоруда айтып өттүңүз, жаш курак тууралуу кеп кылсак, баягы бул оору бүгүнкү күндө жаштардын арасында да кездешип олтурат. Оору кандайдыр бир убакта кийинки убактарда жашарды деп отурат. Ушул сөз чындыкка дал келеби? Ал туура сөз. Негизи мурдакыга салыштырганда азыр медицина бир топ эле алдыга кетти. Себеп мурдакы оорулар болгон эмелер
андай балдар жаш кезинде эле өмүрү үзүлүп кетишчү. Азыр ошол балдардын өмүрүн сактап, жашоосун сактап, анан жашаган жаштары узарып кетти да, ошол оорулар эрте кечпи баары инсультка келтирет. Ошол себептен болуп атат. Ал эми инсульттун тукум куучулук мүнөзү барбы же жокпу? Болушу мүмкүн, бирок ата энеңерде инсульт болсо, өзүңөр режимди башкача мамиле кылсаңар, алдын алып алышы мүмкүн. Сиздерге мына ошол сиздер эмгек кылган ооруканаларга жылына инсульт менен кайрылгандардын саны жылдан жылга өсүүдөбү же бир нормада? Бир эле калыпта турат. Бир эле калыпта, э? Айырмасы чоң эмес. Дал ошол негизи эле инсульт менен ооруган адамдарды айыктырууга бизде өлкөбүздө жабдыктар, дарыгерлер жетиштүүбү же кандайдыр бир Азыр маселелер? негизи биздин улуттук госпиталда неврология 2 бул республиканский борбор деп эсептелет. Биз республика боюнча шаардын баарын ооруларын кабыл алабыз. Бирок азыр эми иш жүргүзүлүп атат, компьютерный томограмма, МРТ госпиталга болгондо. Негизи биз азыр көп изилдөөнү меңчи борбордо жасаттырып атабыз да. Азыр жумуш жүргүзүлүп, ошол көбүнчөсү анализтерин, канын, жүрөктөрүн тартыш азыр уже госпиталда жасалып башталды. А негизи ушу инсульттан ушу реабилитация адам канча убакытта жакшырып кетет? Канча убакыт алат? Негизи реабилитация деген негизи инсульттан кийин инсульт болгондо башталат да, 3-5 жылга чейин сезилип кетиши мүмкүн. Бирок ошого чыдам, ошону көтөрүп, негизи инсульт болгондон киши психикасы дагы өзгөрөт, көз карашы өзгөрөт. Ошонун баарын көтөрүп эметсе, көп кишилер деле ордуна өзүнүн калыбына келип атат. Ал эми ушу инсультка чалдыккан адам депрессияга түшүп калган учурлар болобу? Болот. Постинсультный депрессия деген термин бар бизде. Ал андай көбүнчөсү кишилер эми сиз ойлонуп көрсөңөр, бир күнү киши баспай калды, сүйлөбөй калды. Аябай чоң психикага урат. Дал ошол өлкөбүздө азыр пандемия кырдаал болуп жатпайбы? Негизи ушул инсультка чалдыккан адам вирус жуктуруп алса, ошо организм туруштук бере алабы же? Берет. Бере алат. Күрөшүүгө, Күрөшүүгө менен күрөшүүгө. Кишилер бар бизде деле коронавирус менен айыгып кеткендер, коронавирус менен инсультту чогуу дарылап эметсе болот. Ооруп алда, бирок ал оорунун өмүрүн сактап калышы мүмкүн. Бул ошол илдетке чалдыккан адамдар мындай өзүн алдын ала дарылоо жолдору барбы? Ошол тууралуу кененирээк айтып өтсөңүз. Мындай профилактика инсульта деген негизи көп кишилер дары ичиш керек дейт, аспирин деп. Бирок акыркы чет мамлекет аябай чоң изилдөө өткөрүлдү, ошолдо акыркы кеңеш берип атат да, аспирин, башка дары-дармектер профилактика инсульта жок депчи. Андай жок. Көбүнчөсү ошол тамак жагынан, диета жагынан, физикалык кыймыл жагынан. Мүмкүнчүлүгү канчалык ишенимдүү ошол сиз айтып өткөндөрдүн? Негизи Финляндияда ошол изилдөө өткөндөн кийин жалам режим менен, салмагын сактоо режим менен, физикалык кыймыл менен 70% чейин профилактика болчу дейт. Мурдакы салыштырып көргөндө, мурдакы ошол жаштарга 65-70 жашка жеткен кишилердин салыштырса 70 жашка чейин инсульт кайталанган жок. Аябай чоң улуттук программа болгон Финляндияда. Ошого жараштуу мынтип, бирок биз деле программа түзсөк, ошол абалга жетмекпиз. Айтып өтсөңүз, деги эле ошол биздин ковид менен ооругандарды инсультка чалдыкканда мындай адамдар өзүн өзү тамактанууда дагы туура тамактануу эрежелери режимге киргизилсе керек, диета кармоо. Ооба. Ошол туурасында бүгүнкү күндө тест атымдар шаар ичинде жаштардын арасында көбүн эсе ушу тест атымдардан тамактанып келишет. Эми ал туура эмес да. Негизи жер жемиш кишинин рационунда, менюсунда жер жемиш 80%-тан жогору болуш керек да. Калган эмелери эт, май болсо болот. Ошо менен сактанса болот негизи. Жакшы экен. Мисалы үчүн эт май деп айтып кеттиңиз, кээ бир адамдар айтышат, койдун майы, койдун эти күчтүү болот депчи. Бул ошо койдун майын, койдун этин көп жегенде инсультка чалдыкканын көбүрөөк болуп калабы ошондо? Ооба. Чоң рахмат. Ал эми айтсаңыз, ушул азыркы учурда инсультка чалдыккан адамдардан дагы
Сиз айттыңыз го, бир жак денеси, бир жак ол жактары колдор кыйшайып калат депчи. Ал эми ошо кыйшайып калган ооз колдор кайра кийин калыбына келеби? Келиши мүмкүн. Бирок ал менин кандай зонасы поражение болду, кандай кан тамырын тромбатта же үзүлүп кетти ошон. Бирок күч салып убакыт көңүл бурса, бир туура кишилер калыбына келип басып кетишет. Убакыт талап кылынат, Убакыт керек болгон. Дал ушул инсультка чалдыккан оорулар оорусунан түү орду менен айыгууга мүмкүнчүлүк барбы же организмде калып 100% эметпейт. Баары бир белгилери калат. Инсультка чалдыккан. Чоң рахмат. Дал ошол өлкөбүздө болуп жаткан вирус тууралуу кеп калсак, вируста негизи бүгүнкү күндө адамдардын саны күндөн күнгө өөрчүп баратпайбы? Бирок ошол вирус адамдын организмине калыптангандан кийин кандайдыр бир жеңил нукка бурулуп кетиши мүмкүнбү же ушул кырдаалда өөрчүп кете бериши күтүлүүдө? Ал көбүнчөсү кишинин өзүнүн иммунитетине эметилет да, байланыштуу. Иммунитети кандай болсо, ошондой эле оорусу болот. Анан контакт кандай болду, мындай термин бар да, вирус нагрузка. Бир сааттын ичинде канча вирус денеге киргенинчи. Ошол баары комплекс эметилет да. А мындай бул жеңил өтөт, мындай өтөт деп айтыш кыйын, аябай прогноз бергениш. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол жалпыңыздардын калктын саламаттыгы үчүн эмгек кылып келген биздин дарыгерлерди кеп кеңешин ушу түз эфир аркылуу сиздерге чагылдыралы деп таң эрте дарыгерлерди студиябызга чакырып, оорунун алдын алуу жолдору боюнча сиздерге аздыр көптүр болсо да кеп кеңешин берүүгө дарыгерлерибиз келип отурат. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтсөк, бүгүнкү биздин мейманыбыз, студиябыздын мейманы Улуттук госпиталдын номер 2 неврология бөлүмүнүн башчысы Нурлан Омаров агайыбыз бизде бүгүн конокто болду. Агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да маек куралы деп турабыз, бирок убакыт деген чектелүү экен. Дал ушул маек соңунда сизге эркин микрофон суналып, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө кеп кеңештериңизди айтып өтсөңүз болот. Келаткан майрамыбызды куттуктайм. Аман, кыргыз эли аман болсун, ден соолуктуу, саламаттуу болгула. Чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирели. Сиз дагы мына ошол адамдардын ден соолугу үчүн иштериңиздерде ийгиликтер боло берсин дейли, көптөгөн бийиктиктерди багындырып, талыкпастан эмгектенип жүрө бергиле. Чоң рахмат. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи музыка бул жашоонун агызы, бул музыка бул айнек, гүл сымал деп бекеринен айтылбаптыр. Бирок дал ошол музыканы, музыка терапия деген дагы бизде термин бар эмеспи? Музыка менен музыка угуу, жагымдуу музыка угуу бул жан дүйнөнүн дартына даба болот деп дагы уксак керек, Ооба, ошондо терапия туурасында кененирээк биздин кийинки сюжетибизден чогуу көрөлүк.